Assalamu алейкум жамаат. Бүгүн линияга чыктым. 12-де биринчи заказ алдым. Азыр саат 1 болуп калды. Көрөбүз бүгүн канча саатта канча сом чыгат. Желательно 12 саат иштегенге аракет кылам, түнкү 12-лерге чейин. Анан сменанын аягында итогдорун баарын жазып көрсөтөм. Бүгүнкү число 14-июнь, суббота, 12-ден 54 өттү. Азыр экинчи заказ менен mo глобуска келип калдым, туңгучтагы. Көрөбүз эми жумуш кандай болот. Мына эки заказ кылдым, экөө тең безинал болду. Бирөөсү 192 сом, экинчиси 275 сом. Таза калган суммалары булар комиссиядан кийин. А так комиссияга чейин 278 сом. Анан чаевой 50 сом азыркы кыздар калтырыптыр. Бул жака туңгучка келгендер у вас хороший плейлист деп макташып 5 звездочка койдук деп түшүп. Мен дагы аларга 5 звездочка коюп койдум. Позитивный клиенттерге позитивный мамиле, позитивный оценка менде дагы. Эми кайра линияга чыгып коебуз, бирок биякта коэффициент өчүп калыптыр, жана бар болчу. Коэффициент жок болсо дагы ала беребиз, эми айла жок. Жата өрмөк белек деп койгонсуң. Жигиттер, мен эксперт паркта иштейм, жана силерге дагы кошулууну сунуштайм. Парктын комиссиясы болгону суткасына 55 сом, бул туруктуу иштегендерге ар бир заказдан 4 сом, же ар бир заказдан 2%. Бул подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге өтө пайдалуу болот. Акчаңарды каалаган убакта, каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Силер фотоконтролдон өтүп, ийгиликтүү регистрация кылып бүткөндөн кийин силерге салымдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар. Досуңду чакыр деген. Бир досуңду эксперт паркка чакырдың, 1000 сом иштедиң. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка ар дайым связьда болуп турат. Ошондуктан эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Дагы бир айта кетчү нерсе, байланышуу жолдорун видеонун описаниясына да коем, экранга да коем. Видеонун описаниясында ссылка бар, ошол ссылкага бассаңар, сразу WhatsApp-на прямой түшөсүңөр. Вот тут завершать можно, да? Да? Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Сейчас QR-код открою. Поступили. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Крепкая тройка. Акчаны сразу которуш керек. Жеткенден кийин анан QR-код сурап, номер сурап отуруп биякта. Же нормально токтогонго место жок. Неудобство кылып атам да. QR-код көрсөтөйүн деп телефонду, баягы телефондон QR-код көрсөтөйүн десем, бутун тетек коюп алган. Оң буту тетеги пластикке такалып турат да. Ошо жака прям коюп алган. Монтипчи. Зачем коесуңар пластиккечи? Жөн эле кирдетип, таптаза машинаны кайра эле өлтүрөсүңөр. Поликемне түз коюш керек мээргечи. Эки бутуңарды түп-түз коюп, тартиптүү болуп, мектепте партада эки колуңарды коюп отурасыңарбы, ошентип коюп отуруп кеткиле. Ага чейин кийинки заказ чыкты. 6-микрорайон 34 подъезд 8 дейт го. Кандай подъезд 8? Кайгында экен ал? Узун үйдүн 8-чи подъезд болуп калат. Сол жактан башталса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ошол биринчи. Мен тияктан барсам ошондо биринчи подъезд болуп калат экен. Ам бара турган жери Волковый. 36 мүнөттүк долгая поездка экен. Ладно, кеттик анда. Волковыйга келип калдым бул заказ менен. Суммасы так 392 сом чыкты. Эми кийинки заказды күтмөй, ушул жакта отуруп. Ошентип Кудай бергенден Көкжарга келдик, село Көкжар. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, бүгүн 12-де чыгып, саат азыр 3-төн 10 өттү. Аз бул обновить этилет. 1286 болду. 3 саатта. 3 саатта аренданын 1286 сом чыкты, 1300. Дагы
300 иштегенден кийин аренда чыгат. Ошондо дагы 1 саат кетсе 4 саатта арендалык чыгат экен бүгүн. 7 саатта общим газдыгы да ачып калат бүгүнкү күндүн. Анан дальше больше иштемей. Кийинки заказ чыкты. Ошондо 7 апрелде моңдой турсам, мен азыр Сейтек менен артыңкы көчө менен ылдый түшөм. Билимканадан окшойт, Сейтек 4 дейт. Короче, ошактан пригородныйга барат экенбиз. 20 километр 46 мүнөт. Канча сом чыгат деп ойлойсуңар? 500 сомдон тегереги чыкса керек. Терезени ачып коюм бул. Ошо. Алдым кылсын ачып. Saat 4'ten 18 өттү. Пригороддун заказын жана завершать этип, мо көлмөнүн территориясына келдим примерно. Аренданыкы чыкты ошентип. 1700 болду, аренда 1600. Дагы 2 саат иштегенден кийин примерно 2-3 саатта газдык чыгат 1000 сом. Анан дальше калат өзүнө. Арендада ушундай. Коэффициент пайда болуп калыптыр. Эми кайра линия ачып койдум. Ошого байланыштуу. Коэффициенттин пайда болуп калган урматына. Заказ күтөбүз. Плюс 200 күйатыптыр, бирок ал могул жакта күйөт да. Бул жактан өмүр бою чыга албай жатасыңар. Ал жактан плюс 200 менен да кармаган келбейт. Ошол пробка менен эле ошол расчет болуп калат. Без коэффициент алганда болуп элечи. Бул алдамчы коэффициент деп коет, монда пробкада коэффициент. А түнкү коэффициент настоящий коэффициент. Аз көрөбүз эми кандай заказ чыгат, эмне болот, каяка кетип калабыз, тагдыр бизди кайсыл жолдорго чыдап салат көрөбүз. Бүгүн чото дальный заказдар болот го. Тоң моюн деп коюлуптур да. Тоң моюн 9-дан Чоканова Алиханова 18-ге барат экенбиз. 37 мүнөт. Бул где-то 450 сом, 500 сомго жакын чыгат. Жанагы заказ бүттү, жамаат азыр обеденный перерыв. 2039 болуптур 7 заказ. Сууга бутун салды эле, буттаратын алды эле. Таң алдында багында топлоруна тамынып, чеккенин турду жамынып деп, ана сатабызда намаз окуган экен. Ошентип биз дагы намаз окуйлу жамаат. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Ушундай аябай жакпайт да, аябай жакпайт. Мында тар, неудобный турганга места жок. Жеге болот, мына муяктагылар шуф муягын могу айнектин жанынан өтүп кетет да, могу боковойдончу. Ан чыгып турушпайт. Ушундай тар жерге, парковка жок жерге чакырганда особенно чыгып туруш керек. Жемда кененирээк жерге барып туруп, анан заказ бериш керек таксини. Көрүнгөн жерге кое бербей. Туалетиңе дагы коюп боло бересиң точканы. Азыр заправкага келдим, газ көйлөп атат. Анан бирок көздү кызартат го бул жакта чөпө. Линияга чыгып кетсем да кайра. Үйгө тийбей эле деген ойлор келип жатат да.
Азыр байкаштырып көрөбүз. Мына кеф ушинтип көздү кызартып турган учуру, бирок мындай кеф менен алыш үчүн могу объездной жактан алышың керек да, анан пробка турушуң керек болуп калат. Ошондуктан линияга чыкпай эле үйгө бара беребиз. Ошентип саат 7-де газ коюп жумушту бүтүрсөм, 8-9 чыгам 2 сааттан кийин. Обеденный перерыв 1 саат кеткен. Ошону 2 саат тияктан обеденный менен кошуп 3 саат алганда, общий рабочий сменадан 3 саатты минусовать этип коюп, анан чисто линияда канча болгонун аягында айтам. Жама центрга пайдалам коюп линияга чыктым, саат 9-дан 7 өттү. Мондай тар, анан еще жаман жол менен жүргөндө жашооңо наразы болуп кетейин дейсиң го, я. Бягынан 20 сантиметр, тягынан 20 сантиметр запас турат. Еще жол өлүп калган. Кышында лай болуп, вообще болбой калат го дейм, бияк тайгаланып. Ушинтип саат 12 болуп калды. Заказ отменен. Заказ келип, кайрат менен алып кетти. Ошондо 15 заказ кылып турмун, саат түнкү 12ге чейин. Анан суммасы комиссиясынан сырткары 3513 болуптур. Азыр саат где-то дагы бирлерге чейин, экилерге чейин иштейбиз. Ошентип жамаат бүгүнкү смена аягына келип жетти. Баарыңарга көргөнүңөргө чоң рахмат. Лайк, комментарий баарына чоң рахмат. Саат 1-ден 28 өттү. По пути домой заказды Акпатадан завершать этим. Азыр итогдорун баарын жазып айтып коем. Эмкиде трассада көрүшкөнчө. Бүгүнкү итогдор 3513 сом. 12ге чейин, 12ден кийин 3 заказ 586 сом. Баарын кошкондо 4099 сом болот экен, комиссиясынан сырткары. Андан 1600 арендан алабыз. Минус 200 км жүрдүм. Примерно 1000 депойлуу газ. Ошондо 1499 сом таза калат экен. Ага чийлоолорду кошобуз. Где-то 200-дүн тегереги 1699 болот экен. Общий 12-де чыккам, 12-ден түнкү 1ге чейин 13 саат болот. 13 сааттын 3 саат перерывын алып салганда 10 саат чисто линияда болот экен.